Шайтандар жашынган 4 жер. Биринчи, эч ким уктабаган төшөк. Эгер төшөк узак убакыттан бери жыйналбай турса, же жөн эле жайылып турса, анда шайтан ошол жерден орун табат. Өзүңдү сактагың келсе, төшөгүңдү дайыма жыйна, же үстүн Куран окулган суу менен чач. Экинчи, ажаткана. Бул жер шайтандардын топтолчу жери. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажатканага кирерден мурун мындай дуаны окуган: О Аллахым, эркек жана ургаачы жиндерден сенин коргооңду сурайм. Ал эми чыкканда, О Аллахым, сенден кечирим сурайм деп айткан. Үчүнчү, кийилбеген кийим. Эгер кийим шкафта узак убакыт бою кийилбей турса, алда шайтан үчүн баш пааник болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кийимиңерди жыйнап койгула, анткени чачылып жаткан кийимдерде шайтан жашайт. Төртүнчү, сүрөттөр илинген үй. Эгерде дубалда адамдардын же жаныбарлардын сүрөттөрү болсо, мындай үйгө периштелер кирбейт. Ал эми шайтанга жол ачылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: периштелер ит барган же сүрөт илинген үйгө кирбейт. Ошондуктан үйүңдү тазалыкта жана сүннөткө ылайык сакта. Ошондо ал жерде шайтандар эмес, периштелер жашайт. Эми болсо менин баракчама каттал. Биргеликте ыйманыбызды бекемдейли.